Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Таалага чексиз мактоолорду айтабыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттарды жолдойбуз. Ассаламу алейкум ардактуу телекөрүүчүлөр. Мына ушинтип Рамазандын 28-күнүндө сиздер менен көгүлтүр экран аркылуу көрүшүп турганыбызга Аллах Таалага чексиз мактоолорду айтабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин устазыбыз, коомдук ишмер жана журналист Мыктыбек Арсанбек менен боло турган суроо жооп иретиндеги берүүнүн кезектеги чыгарылышы буюрса башталды. Сиздер дагы алдыдагы мүнөттөрдө суроо берсеңиздер, албетте биз жооп алып берүүгө аракет жасайбыз. Ассаламу алейкум устаз. Алейкум ассалам. Устаз, анда убакыт албай мен суроолорду окуй берейин. Алгач биздин замандаштан суроо келип түшкөн экен. Мен кесибим боюнча медайыммын. Иш издеп кайсы жерге барбайын, хижапты чечип иштей бер деген гана сөздү угам. Акыры жумушка орношо албагандан улам ата-энем да жоолугуңду чеч деп жатышат. Эмне кылсам, кандай кеңеш бересиз? Мен акыркы кезде ошол маселе боюнча бир аз ойлоно баштадым. Бир-эки жерден мындай бир кеңешти алгандай болдум. Бирок сүңгүп кире элекмин. Ошондуктан мен буга болгон үстүртөн бир кеңешим бар, урматтуу карындашым. Кыргыз Республикасында хижапка карап жумушка албай коюу жөнүндө мыйзам жок. Биз укуктук мамлекет деп өзүбүздү жарыялаганбыз. Демек ар бир жарандын кийген кийимине, койгон сакалына же ич кийимине карабайт. Анын укугу мамлекет тарабынан бирдей каралыш керек. Ошондуктан мен кеңешим ушундай: бирден мыйзам хижапка каршы эмес. Сиз кайсыдыр бир ишке кайрылсаңыз, ал иштегилер сизди албай аткан болсо, менимче сиз бир адвокат менен иштешиңиз керек го, бир юрист менен. Эмне үчүн ал иш сизди албай атат? Эгер сизге окшогон эле квалификациядагы адисти алып, сизди албай аткан болсо сотко берсеңиз болот. Мени хижап себептүү жумушка албай атат. Бул диний негиздеги басмырлоо. Мен Кыргыз Республикасынын жаранымын, мен ушу окуганмын, ушул адистик боюнча менин квалификациям муногу жарыяланган вакансияга төп келет. Жана менден көрө башканы абзел көрдү, эмнеге абзел көрдү? Эгер бир жери менден ашык болсо далилдесин деген таризде мына ушул маданиятты жеткирүү керек болуп атат бүгүн. Тилекке каршы мектептерде деле хижапка эч кандай тыюу салынган эмес, бирок мектептин директору мектептин хозяйкасы болуп алган да, ээси болуп алган. Ал өзүнүн жеке пикиринде динге болгон каршылыгын окуучулардан өч алат. Молдолор менен болгон бир келишпестиги болгон болсо, же молдолорго бир кычачтыгы болсо, окуучулардын өчүн алат. Мына ошо билим берүү системасында дагы балким кайсыдыр бир деңгээлде чиновниктин мамлекетти жаман көрсөткөн жоругу. Элдерде катардагы мусулмандарда мамлекетке болгон протесттик маанайды ойготуу аракети ушул. Элдерди наразы кылуу. Мына ушундай адистерди сотко берсе болот деп ойлойм. Бул менин ишим, оюмча. Экинчиси, мына ошол ишканаларга дин жөнүндө жеткириш керек. Ал да балким караңгылыгынан, балким өзүнүн туура эмес бир түшүнүгүнөн улам ушул мамилени кылып атат. Биринчи, жакшылап түшүндүрүү керек, жеткирүү керек. Колдон келген диалог каражаттарын колдонуш керек. Колдон келишинче диалог каражаттарын колдонуш керек. Андан майнап чыкпаса, анан сотко кайрылыш керек. Укук коргоо органдарына кайрылыш керек. Эмне үчүн бир адис 7 жыл окуду, жакшы табып, ал ушу кийгенин себептүү эмнеге ишке кирбей калыш керек. Сен чеч анан кийин, бул кандай маданият? Эртең мен бир жерге директор болуп барайын, чачты жаман көрөм, айтып коелук. Мен чачты жаман көрсөм, мен деген бир адис келсе, чачың алып келсең, анан кийин ишке алам десем. Бул кандай маданият? Мен чачты жаман көрөм. Өзүм ушу таз бойдон жүргөндү жакшы көрөм, же өзүм тазмын, анан кийин ишке бирөө келсе, чачыңды алсаң анан ишке алам. Бул эмне деген маскара болдук да, бул эмне деген кемсинтүү, жарандык укукту. Ошондуктан бүгүн бизде Кыргызстанда омбудсмен институту бар. Эгер азыр иштеп аткан болсо, билбейм, көптөн бери дайыны деле жок болуп кетти го. Бул институтка кайрылыш керек. Колдон келишинче укукту талап кылыш керек. Бул биринчи кезекте өзүңүзгө далилдейсиз. Сизге хижап керекпи, керек эмеспи өзү? Же жумуш үчүн хижапты чечип аласыз?
Экинчisi коомго далилдейт. Бул хижаб сиздин маданиятыңыз, сиздин бир бөлүгүңүз. Муну менен эсептешүү керек деп. Үчүнчүсү Аллахыңызга да далилдейсиз. Хижаб сизге керек, бул өтө олуттуу маселе экендигин. Ошондуктан биз биринчи эле кыйынчылыкта дүп этип чалынып түшпөстөн коомго, мамлекетке, өзүбүзгө, Раббыбызга биз үчүн бул олуттуу маселе экендигин диалог майданында мадани усулдар менен далилдешибиз керек. Менин бир бөлөм ата-энесине кечке нааразы боло берет. Ал силер мени окуткан жоксуңар деп тагдырына нааразы. Суроо: уул ата-энесине кыла албай калган айрым милдеттерин талап кыла бергени туурабы? Ата-эненин билим берүүгө милдеттүүбү, милдеттүү эмес, мен муну билбейт экенмин. Балким шари билимди, шарият илимин илмихал минимумду үйрөтүп койууга милдеттүү, мен муну билем. Шарият илимин даарат алганды, намаз окуганды, нике же болбосо жаназа, мына ошого окшогон ар бир мусулмандын башында күнүмдүк турмушунда пайда боло турган маселелерди кантип чыгат, муну үйрөтүп коюу ата-энеге милдет. Мен муну билем. Баланы үйрөтүп коюу ушу милдет ата-энеге. Бирок кандайдыр бир мына эмне деп коебуз? Так илимдерин үйрөтүү, же болбосо кесип тандоо. Кесип тандоодо бир багыт берүү же бербөө бул канчалык деңгээлде милдет, мен муну билбейм. Биздин мыйзамдарда да бул канчалык милдеттендирилгенин мен билбейм. Муну юристтерден сураш керек. Ата-эне баласынын кесип тандоосуна милдеткерби же жокпу? Жардам бериши керек. Бирок жардамдан нары ал сөзсүз милдеттүү, муну мен билбейм. Ошон үчүн деги эле этикеттен, ислам адебинен караганда, эгер мусулман бала болсо, мусулман уул болсо, ата-энесине наразы болуу эмес, ата-энесине тике кароого укугу жок. Тике кароого укугу жок. Ата, мен билген исламда, уулдун ээси болуп эсептелет. Уулун сатып ийүүгө акысы бар. Мындай өтө чектен ашып түшүндүрсөк. Муну ушунчалык атанын укугу. Аны окутуп коюу же болбосо мындай эмес. Ата уулун сатканга да укуктуу. Ата уулунун ээси болот. Уул атанын мүлкү болуп эсептелет. Уулдун тапканы да атанын мүлкү болуп эсептелет. Окутуу, окутпоо ал башка маселе. Ата-энеге ата ыраазы, Кудай ыраазы деп ушуну айтат. Ибрайым алейхиссалам мен Исмаил алейхиссаламдын уул ата мамилесинде адам затына мисал боло турган окуялары болгон. Какыраган чөлгө апарып таштады, соёмун деди, аялымды кой бер деди, бир ооз бир нерсе деген жок. Кайсы билимди айтып атат. Уулдун адайбы ушундай. Ошонун урматына Аллах Таала Исмаил алейхиссаламдан акыркы пайгамбарды чыгарып атат. Ошонун урматына Аллах Таала Исмаил алейхиссалам негиздеген Мекке шаарын кыяматка чейинки саламат шаар кылып атат. Бул уулга Аллахтын ыраазылыгы өтө чексиз ыраазылык. Ошондуктан ата-энесинен наалыгандык бул бүгүнкү мына батыш маданиятынын продукциясы. Жанагы баланын укугу деген нерсе чыкты. Право ребенка. Анын үстүнө бизде орус тилдүү мектептерде мен ушуну байкадым. Родители должны деген менен окутат да, бар жок. Ата-энең сага милдеттүү, ата-энең сага милдеттүү, ата-энең сага милдеттүү, ата-эне милдеттүү. Баланын милдети окутулбайт окшойт деп коем. Мен ушундай ой келем. Баланын милдети окутулбайт окшойт мектепте. Ата-эне милдеттүү, он должен тебя оплачивать, он должен тебе смотреть, он должен заботиться, он должен гулять с тобой, он должен бардыгын ата-эне должен. Анан ошондон чыгып туруп ата-энем мени окуткан жок, ата-энем милдеттүү болчу, ата-энем анан башталды да. Айланып кетейин, сен кимсиң ата-энени милдеттүү дегидей. Сен милдеттүүсүң ата-энеге. Сен ата-энеге милдеттүүсүң. Ошондуктан бул Аллах субхану ва тааланын да буйругу бар. Менден корккула жада ата-энеңерге жакшы мамиле кылгыла. Көп жерлерде Куранда ошо келет. Ата-энеге жакшы мамиле кылуу бул ата-энеге үн көтөрүп же болбосо мага наалуу гана эмес, ата-эне ооруп жатып төшөгүнө заң узатып калса мурдугун чытыба дегенге чейинки нерсе. Бул өтө оор маселе. Ошон үчүн
бөлөңөргө тез арада ушул нерсени жеткиргиле, ата энесинин көзү тирүүсүндө наалыганды токтотуп аларга кызмат кылып калсын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, ата энесинин карыган акыбалын көрүп туруп, бейишке кирбей калгандарга маскара болсун деди. Бейишке кирбей калгандар маскара болсун деди. Наалат болсун деди. Ата энеси тирүү туруп, кантип бейишке кирбей калса болот? Ошо наалып жүрүп кирбей калат. Наалып жүрүп өткөрүп, наалып жүрүп бейишинин эшиктерин жаап алат. Ошону тез арада жеткирип түшүндүрүп койгуңуздар. Эгер жаңылбасак, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ким дин менен толук жашаса гана бактылуу болот деген хадиси бар. Өзүңүзгө маалым болгондой, бүгүнкү абалда дин менен толук жашоого шарт жок. Анда биз бактысыз абалдабызбы жана канткени адам баласы дин менен толук жашайт? Караңыздар, биз бир нерсени өздөштүрүшүбүз керек. Бир нерсени унутпашыбыз керек. Биз ар бирибиз колубуздан келген нерсеге жооп беребиз. Колубуздан келген нерсеге жооп беребиз. Колубуздан келбеген нерсенин үстүндө бизден Аллах субханаху ва таала сурак албайт. Колубуздан келбеген нерседен сурак албайт, анткени ал зат адилеттүү, ал билүүчү зат. Колубуздан келген нерсенин үстүндө жооп беребиз. Бирок биздин колубуздан келдиби ушул нерсе? Же келбей атабы? Ошондо өзүбүздү алдабашыбыз керек. Толук динди жашоого киргизүү, бүгүнкү биздин жеке өзүбүздүн аракетибизди толук кылып көрдүкпү ушуга? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөн, сахабалары көрсөткөн, андан кийинки окумуштуулар чечмелеп түшүндүргөн жолдор менен биз турмушубузга динди киргиздикпи? Колубуздан келбей калган нерсеге жооп бербейбиз. Мен ойлойм, бүгүн колубуздан келген аракеттердин бир 90%-ын кылган жокпуз. Биз дагы эле күтүп отурабыз, бирөө бизге кылып бере тургансы. Биз жеке башканы кой, өзүбүздүн адептерибизден деле эчтеке турган жок да, өзүбүздүн акыйдабыздан. Түшүнүгүбүз өзгөргөн жок. Билим алып атабызбы? Алган жокпуз. Эмнени билебиз исламдан? Куранды, араб тилин үйрөндүкпү? Куранды түшүнүү үчүн үйрөнгөн жокпуз. Ким канча хадис билет түп нускасында? Мына ушул нерселердин баардыгы эмнени айтат? Биз али колубуздан келгенин кылып бүтө элекпиз али. Ошондуктан биз али чындап эле бактысыз болуп калышыбыз мүмкүн, бирок башка нерседен, колубуздан келтирип кылбай койгон нерсебиз үчүн. Толук ислам дини менен толук жашоо качан? Качан биз колубуздан келген нерсенин баарын кылгандан кийин. Азыр колубуздан келген нерселердин сүйлөгөндөн башка эчтеке кыла элекпиз. Билгенибиз дараттан менимче даратты деле толук билбейбиз бүгүнкү күндө. Намазыбыз жөнүндө кеп жок. Бир күн оору, бир күн соо, уктап калабыз көбүнчө. Деги эле талаштарыбызды, адепти караган биздин бүгүнкү адептерибизди. Бүгүн чындап айтсак, мусулман коому адебин оңдошу керек болуп калды. Бүгүн кыянатчылар көбөйдү. Бүгүн мусулманчылыкты толук түшүнбөй туруп, адеби ушунчалык иренжиткен биздин туугандарыбыз пайда болду. Ошондуктан бүгүн колубуздан келген нерсенин баарын кылдык дегенге тилекке каршы ооз барбайт. Өзүбүздүн үстүбүздө иштейлик, анан биздин аракетибизге жараша Аллах субханаху ва таала абал берет. Биз өзгөрсөк, анан абалыбыз өзгөрөт. Биз өзгөрбөй туруп, анан кийин кандай абалыбыз өзгөрөт, анан бизге мындай бир ишарат болот да суроодо. Бизди жашатпай атат ислам менен. Ким жашатпай атат? Ким ислам менен жашатпай атат? Өзүбүз. Бүгүн Кыргызстанда эң коркунучтуу абал эркиндик бар, диний эркиндик бар. Мына ушул чачтагы арта турган маселе. Ушул диний эркиндикте биз өсүп алдыкпы өзүбүз? Динибизди түшүнүп алдыкпы өзүбүз? Башкаларга жеткире алдыкпы ушу динибизди? Аллах субханаху ва таалага каалаган маданиятты коомго жеткире алдыкпы биз? Мына ушул кылдыкпы ушул нерсени? Бизге ким койду атат? Ата-энени сыйлаганды ким тыюу салды? Кошуна кам көргөндү ким тыюу салды? Адашып жүргөндөргө түшүндүрүп коюуну ким тыюу салды? Мына ушул нерселерди туугандарыбызга дин түшүндүрүп кой, өзүбүздүн туугандарыбызга, бир туугандарыбызга, аялдарыбызга, уулдарыбызга, кыздарыбызга кой деп коюуга ким тыюу салды? Эч ким. Өзүбүз.
кылбай атабыз. Албетте колубуздан келтирип кылбасак анда жообу оор. Бүгүн массалык дин жеткирүү, массалык түрдө дин жеткирүү кандай нукта жүргөнү жакшы деп ойлойсуз? Мисалы, кээ бирөөлөр айтат, бүгүн элге таухидти жеткиришибиз керек дейт. Дагы кээ бирөөлөр айтат, бүгүн элге саясий исламды жеткиришибиз керек дейт. Дагы кимдир бирөө айтат, биз элди аны элге динди даават кылууга жетелей турган динди жеткиришибиз керек. Мындайча айтканда, ал алган нерсесин сразу ошол эле учурда даават кылып кирсин деп, мисалы таблик жамаат мисалын айтсак болот да. Ушул сыяктуу толтура дин жеткирүүнүн өзүнчө бир багыттары дейбизби, ушул сыяктуу көрүнүштөр болуп атат да. Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Өтө сөздөр көп. Ким дин жеткирүүсүн жолун мына ушундай бүгүн жеткирүү керек деген болсо, мына ошол сунуш кылып аткан дин жеткирүү тартиби бүгүнкү мыйзамдарга жооп бериш керек. Бүгүн биз коомдук туруктуулукка залака кетирбешибиз керек. Бул бизге зыян. Биз мына бүгүнкү тынчтыкта динибизди эч кандай кысымы жок түшүндүрүп алганга чоң мүмкүнчүлүк бар. Аны биз жоготуп албашыбыз керек. Бекеринен бүгүнкү күндө Кыргызстанга ар түрдүү диний шылтоолор менен долбоорлор келип аткан жок. Ушул тынчтыкты бузуш үчүн. Мусулмандар жай баракат динин жеткирбесин. Бир тополоң чыгыш керек, мусулмандарга тыюу салыныш керек. Бир тополоң чыгыш керек, мусулмандарга тыюу салыныш керек. Мунабысын токтотуш керек, мунабысын токтотуш керек. Биз ушуга өзүбүз шарт түзүп берип койбошубуз керек. Ошондуктан биринчи кезекте бүгүнкү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына шайкештигин карашыбыз керек. Менимче бүгүн Кыргызстанда мыйзамдар дин таратууга али каршы эмес. Муну унутпашыбыз керек. Экинчиси, мына ушул дин таратуу жолунда ар ким өзүнүн тартибин сунуш кылдыбы? Мына ошол эгер мыйзамга каршы келбесе, ошол тартибинде ишти кылыш керек, сүйлөп отура бербей. Тилекке каршы өзү эчтеке кылбайт, көп сүйлөйт. Андай кылыш керек, мындай кылыш керек. Мен дагы бир жолу айтам. Жок дегенде аялыңа түшүндүрчү айланайын. Жок дегенде балаңа түшүндүр, кызыңа түшүндүр. Аракет кылыш керек. Мен ойлойм, бүгүн кандай гана болбосун, эгерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын тартибинен алынган болсо, андан зыян жок. Башка кеп, пайгамбарыбыздын тартибинен алынбай, өз башымчалык менен, же атайын долбоорлордун ушундай коомдук биримдүүлүктү ыдыратуу үчүн каралган долбоорлор менен таратуу, бул коркунучтуу. Кудайга шүгүр, мен бүгүн Кыргызстанда мындай бир деструктивдүү, массалык мүнөзгө ээ болгон кубулуш көрө элекпиз. Элибиз бөтөңдөп эле, тынч эле, акырын динин үйрөнүп келатат, бирок өтө акырын менен үйрөнүп келатат. Балким мунун деле жакшы жактары бардыр, бирок динди билип туруп үйрөтпөй коюу, жеткирбей коюу бул кыянаттык. Ошондуктан аны көп сүйлөп отургандан көрө, ар ким өзүнүн билгенин амал кылып жеткире бериш керек. Бирок мыйзамдык талаада. Коомдук тынчтыкка залака кетпеген абалда. Коомду иренжитпеген абалда динден. Бекеринен бүгүн динге каршы коомдор бекеринен бүгүн жаманатты кылып аткан жок. Буга негиз бар, кээде шылтоо берип койгон учурлар бар. Ошондуктан абайлаш керек. Усулдары менен жеткириш керек. Мисалы үчүн бүгүн коом диний маалыматтын эмнесине муктаж. Мына ошону бериш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көрсөткөн жолдору бар, усулдары бар. Алымдардын иштеп чыккан тартиптери бар, ар бир коомго жараша. Мен ойлойм, Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгында да даават бөлүмү бар. Ушулардын бекиткен тартиптери бар деп ойлойм. Ошо тартиптер менен жеткириш керек динди. Жамааттар бар, агартуу уюмдары бар, кайрымдуулук фонддору бар. Ушулардын мындай бир кылган аракеттерин мамлекеттик коопсуздук кызматтары күзөтүп турса керек. Жана
эч ким тыюу салбаган уюмдар бар. Тыюу салынбаса, демек алардын иштери тартиби туура. Алар менен иштесе болот. Ошондуктан маселе башкада. Кылыш керек ушуну. Кылыш керек. Отуруп алган бул кыянаттык. Биз отуруп алсак эле баардык нерсе жакшы болуп кетпейт. Биздин жерде тынчтыкты бузгусу келгендер да көп. Биздин жерде мына ушундай эркиндикти көрө албагандар да бар, четтен табылат. Жана аларга биз отурсак эле майда жагып калбайт. Алар отуруп калбайт. Алар иштейт бул маселеде. Ар бир күндө ошо телевизор көрүп калсак же интернеттен барактап калсак, дин шылтоосу менен бир жанжал чыкпаса экен деп коркобуз да. Дин шылтоосу менен бир жанжал чыгып кетпесе экен. Табылбай эле турат азыр кээ бир күчтөргө. Табылбай эле турат. Ошондуктан колдон келишинче өтө этияттык менен ар бир адамды биз тозоктон чыгарып алышыбыз керек, этияттык менен. Ар бир адам биз убактыбызды кетирбешибиз керек. Талашка, тартышка, бирөө менен урушканга, бирөө менен сындашканга, өзүбүздүн журтташыбыз, өзүбүздүн мекендешибиз, өзүбүздүн тууганыбыз, уруулашыбыз, өзүбүздүн бир тууганыбыз ушуларды тозоктон чыгарып ала береличи. Алаксыбай эч нерсеге чыгара береличи ушуну. Аллах субханаху ва таала ушул аракетибизге жараша абалыбызды да өзгөртөт. Талашып отура берсек не пайда? Мындай жеткириш керек, мындай жеткириш керек, мындай жеткириш керек деп отурган караганда ошо билгениңде жеткир. Бирок мыйзам таласында. Менин оюм ушу. Мен эмес, телегөрүштөр сурашкан болсо керек эле ошо сурооду. Кандай даават эффективдүү, натыйжалуу болот деп. Анан сиз айттыңыз эле ошондо жүрөктөн жүрөккө, мындайча айтканда, кезигип, ага жакшы түшүндүрүп, анын деңгээлин, дареметин эске алуу менен даярданып, атайын ага динди колдон келишинче жеткириш керек деп айткансыз. Ошол маселени бир аз тереңирээк сизден үйрөнгүм, билгим келип атат да устаз. Ушул жаатта сиз кандай кеп кеңештерди бересиз? Мисалы, даават кылуудагы өтө кылдат менен мамиле кыла турган бир маселе да. Ага кандай даярданыш керек? Кандай даават кылыш керек? Ошол кандай тереңирээк кирсек ушул маселеге? Мына Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы бар. Биринчи мугалим. Ошол жерде Дүйшөндүн образы мынабу маркум Болот Бейшеналиев агабыз сонун ачып берген. Ошо 20-жылдарга Кыргызстанга ушул кызыл армиячы болуп келип, анан бир байдын эки түп терегинин ортосунда атканасы бар экен, ошол жерди мектеп кылам деп, айылдын балдарын чогултуп, окутуп, эми айыл аны жаман көргөнүн айтпа. Класстык, таптык негизинде согуш кетет. Мындай айтканда, аягында бары Дүйшөн жеңип чыгат. Дүйшөн өзү 36 тамганы тааныбы, тааныбай билбейм, бирок болгон бир эки нерсени айтат да. Ленинди айтат. Биз келечекте жеңебиз. Жана ошол жерде, ошол байдын атканасында окуп отурган окуучулардан келечекте илимдин доктору чыгат. Дүйшөн поштачы болуп калат. Бүгүнкү дааватты да мен ошо Дүйшөндөй элестетем да. Исламды али биз биле бербейбиз. Бирок биз ишенебиз. Кыргызстанды ислам оңдойт. Келечекте мына ошо азыркы мусулман муундарынан докторлор чыгат. Мен ишенем буга. Мына ушундай докторлор, ушундай саясатчылар, ушундай жаңы маданият туулары чыгат. Бүгүнкү биздин заманды, азыркы заманды эстеп, балким ушундай болгон экен деп күлүшү да мүмкүн. Дүйшөнгө күлгөндөй. Дүйшөнгө көп күлөт. Карай мына эмне байкуш депчи. Бирок бул ошол биринчи коммунисттик идеянын дааватчысы ошол киши. Жарым-жартылай кийими болгону гимнастерка. Биз шөмтүрөп кийинип алгандай деген кепти ал кезде. Келди да алгачкы чабалакейлери жаңы маданияттын башатын алып келди. Бүгүн биз ушундайбыз. Биз Дүйшөнбүз. Бирок биз Дүйшөндөн бир аз бийигирээк болушубуз керек эмне маселесинде. Дүйшөн атеисттик идеологияны алып келди. Биз Аллахтын динин жеткирип атабыз, биздин маданиятыбыз, биздин кайрылуубуз, биздин мамилебиз Аллахтын акыйкат элчиси болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүп берген маданият адебинде болуш керек. Бул сабырдуулук, бул мындай бир
чыдамкайлык, бул кайрат жана элге болгон өлчөөсүз мухаббат болуш керек. Элиңди сүйбесең, ага динди ыраа көрө албайсың. Эки жолу сөккөндө урдум деп басып кетесиң. Мага керек болушу деп. Элди сүйсөң гана анан ыраа көрөсүң. Анан ошондо таягына турасың, түкүрүгүнө турасың, ашатып сөккөнүнө турасың. Мына ошол курмандык менен анан, ошонун урматына анан дин нуру жарык кетет. Бүгүнкү даватчылар кандай болбосун, бир нерсени унутпашы керек. Алар алгачкы чабалекейлер. Алгачкы чабалекейлер. Жаңы маданияттын, жаңы коомдун алгачкы жарчылары. Ушуну унутпашы керек. Аллах субхану ва таала ошон үчүн Куранда айтат. Биринчилерге кийинкилер тең эмес деп атат. Эч ким азыркы муунга кийинки муун тең эле албайт. Ошон үчүн бул жоопкерчиликти сезүү керек. Бул кааласаң да мен угасың, укпасаң кой, биз мен уккандар, мусулман укпагандар капыр, жоксо мына бизден эмес. Жок, бул маданият менен жетпейт дейт. Ар бир адамга сүйүү менен жеткирүү керек. Мухаббат менен, өзүңдүн балаңа түшүндүргөндөй. Биз деле бардыгын биле бербейт да. Даватчы деле бардыгын биле бербейбиз. Билгенибизди жеткирип өзүбүз кутулуп калуубуз керек. Мына маселе. Мунун экинчи тарабы, биз ага жеткирдик, биз ага жеткирсек, анан бизге жетет. Мына нерсе да бар, унутпаш. Айтып атып өзүдө калат. Бирөөгө айтып атып өзүңдө калат. Даваттын экинчи тарабы ушу, өзүң үйрөнөсүң, түшүндүрүп атып. Бул мыйзам ченемдүүлүк кубулуштар. Ошондуктан бүгүнкү даватчылардын кылып аткан иши табий каршылыктарга туруштук бериш. Бул бериши да керек. Таасирленип да кетпеш керек. Мен ушуну көптөн бери айтып келем. Биринчи кезекте эң чоң ажыр сыйлыктар даватчыларга берилет өзү. Дин жеткирүүчүлөргө берилет. Жана ошо дин жеткирүүчүлүктү Аллах мага ыраа көрүш үчүн мен биринчи аны өзүмө далилдешим керек. Мен ушуну каалаймбы, каалабаймбы? Мен даватчылыкты каалаймбы же каалабаймбы? Болгондо да өтө оор маселе. Чындап эле жалгыз Аллахтын ыраазылыгы үчүн ушуну жеткиремби же даңк үчүн, же дагы башка мансап, дагы башка кызыкчылыгым барбы? Аллахтын ыраазылыгы үчүн жеткирип аткан болсом, демек мага каршылыктар болсо мен ошого тура аламбы, тура албаймбы? Туруп, мына ошолорго да жеңип, коомго далилдеп ушул нерсени, андан Раббыңдын өзүнө далилдөө, бул чоң курбандыкты талап кылат. Мына ошого даяр болгон адам даватчы болсо керек деп ойлойм. Ошого даяр болгон адам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бир хадис келет. Мен илгери окугам ушул. Да, ошо кулагымда дайым турат да, жадымда дайым. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир кезде айтты дейт, ким бейишке чыга турган адамды көргүсү келет. Сахабалар ыргып турду. Алар ошо кезде ушундай дилгир бейишке кимдер чыгат десе, укмуш. Я Аллахтын элчиси көргүсү келет албетте дейт. Анда Абу Дамдамды көрүп алгыла дейт. Бир Абу Дамдам деген сахаба болот. Унчукпай басып келип жүргөн, мындай көрүнүктүү деле иши жок. Катардагы элес ушу мусулман. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, ушу Абу Дамдамды көрүп алгыла деди. Сахабалар Абу Дамдамды пайлайт жашоосун. Эмнеси менен бул бейишке чыгып атат? Эмнеси менен? Эч нерсесин таппайт. Кадимки эле катардагы эле жашоо. Бирок бир күн бирөө байкап калат. Абу Дамдам күндө көчөгө чыгаар алдында Аллахка кайрылат экен. Аллахым, бүгүн мени ким тарынса мен кечирдим деп. Алдын ала кечирип салат экен. Кечирип салуу бул жөн сөз эмес. Бул компьютерди перезагрузка кылгандай. Эч нерсе болбогондой мамилени кайра алып кетүү. Эч нерсе болбогондой. Бул мүмкүн эмес. Биз ушунчалык текебер болуп калганбыз. Биз атабызды кечире албайбыз кеде, энебизди кечире албайбыз кеде. Башкасын кой. Кечирип салуу бардык адамга тийиштүү. Бардык адамга тийиштүү. Мусулман эмес бүт бардыгына. Ким сени тарынткан болсо кечир. Даватчыга бүгүн мына ушул Абу Дамдамдын ушул сыпаты керек бүгүн. Алдын ала кечирип салуу. Билгин, сага каршылык болот.
Seni uruşat, tildeyt, sögöt, tüküröt, kemsintет, mazактайт. Seni көрсөтөt, bunu кара келеси odam. Ушуга алдын ала кечирбейсең, анан сенин даватыңдын курмандыгы пайда болот. Болбосо даватчы кежирмолдуга айланып калат да. Мындай айтканда сары кежирге айланып калат. Кыялымда намаз окуп атып деле бирөө мени уруша бере турган болуп. Бүгүн коомго мына ушундай адепте жеткирсек жугумдуу болот деп ойлойм. Коомго мындай үстүртөн карасак, мындай бир эки катмарды байкагандай болобуз. Биринчиси ибадат менен алек, намаз окуп, зекет берет, ушул исламдын ибадат бөлүгү менен гана ушуга көбүнчө басым жасайт. Дагы бир катмар бар, ал ушул күчүңдө эле ушу дин жеткирсем деп эле аракет кылып жүргөн болот да. Бул эки катмарга сиз кандай мүнөздөмө берет элеңиз? Өзү бүгүн Кыргызстандагы мусулмандардын өзүнчө бир байкоо жүргүзөбүз десек, мен туура эмес болуп калышы мүмкүн. Себеби мен бир мындай социологиялык изилдөөгө катышкан жокмун. Болгону эле менин байкоом үстүртөн. Ушу мечитте жамааттар менен же тааныган билгендер менен жүргөн байкоолор, ошон үчүн мен аларга таянып бир нерсени кескин айтканым туура эмес болот го. Бүгүн Кыргызстандагы диний процесстерди изилдеген өтө көп илимий изилдөөлөр көп жүрүп атат. Алар ушу жамааттарды, үй бүлө, бүгүнкү процессти өтө көп катмарга жана сегменттерге бөлүп алып изилдегендер. Муну менен айтайын дегеним, бүгүн бир гана ибадат менен чектелип жана дават кылып жүргөндөр менен гана чектелип калган жокпуз да. Бүгүн өтө көп катмарлуу, көп сегменттүү процесстер жүрүп атат. Ошондуктан бүгүн биз мындай бир мыйзам ченемдүүлүк, Куранда түшүндүрүлгөн мыйзам ченемдүүлүктөн карасак, мусулмандар жана таквалар деп карасак болот окшойт. Мусулмандын баары эле таква боло бербейт окшойт. Таква эмне десе, тилекке каршы бизде таквалык эмне десе, бизде бир аз туура эмес түшүнүк бар экен. Бул кечке ушу намаз окуй берүү, ушуну таквалык деп ойлойт окшойт. Ушу ибадат, жөрөлгөнү да ибадат деп ойлойбуз да. Ибадат бул мусулманда 24 сааттык жашоо, кулдук. Бул Аллахтын мыйзамдары менен, Аллахтын өкүмдөрү менен жашоо, анан ибадат деп эсептелет. Уктагандан баштап мамлекет башкарганга чейин. Каттайынки космосто да ибадат кылыш керек. Вот космонавт болсоң, космостодун ошол жерде да издейсиң, кыбла каякта, намазды каяк карап окуйм. Да? Сууң учуп кетип атат. Аба жок да эле. Кантип таратат. Мына ошол жерде да Аллахтын өкүмү менен. Мына ушул ибадат деп эсептелет. Бизде тилекке каршы ибадат десе намаз, орозо, зекет, ушуну гана ибадат дейт да. Кээ бир туугандар бир аз туура эмес айткандары да бар. Дүнияви жашоо жана диний жашоо деп. Мен ушуну туура эмес деп эсептейм да. Адамдын бир эле жашоосу бар, жана аны дин менен башкаруу керек. Анын жашоосун экиге муногу дүнияви, муногу диний деп ал билбейм, монахтардын жашоосу христианчылыкта ошондой. Чиркөөнүн ичинде диний жашоо, сыртта светтик жашоо. Мусулманда андай эмес. Мусулманда 24 сааты диний жашоо. Бирок кадимки эле коомдук жашоо менен жашайт. Ошону диний өкүмдөргө салыштырып, өкүмдөргө ылайыктап жашайт. Мына ушул мусулмандар да бөлүнөт экен. Кадимки мусулманчылык менен 24 саат ибадат менен жашайт. Уктагандан баштап мамлекет башкарганга чейин жана таквалар бар экен. Таквалар дегенибиз Кудайдан корккондар. Мусулмандар да коркот, бирок алар көбүрөөк коркот. Араңыздардагы мага жакыныңыздар, Аллахтын алдында даражасы бийиктер, таквараңар деп атат, Кудайдан коркуучуларыңар. Булар кимдер? Таквалык эмне? Биз айткандай, бул мына жеринде 5 килограмм мазолу бар адам эмес экен да. Бул Аллахтын алдында 24 сааттык жашоосу үчүн жоопкерчиликти сезген адам. Мен жооп берем, мына суу үчүн да жооп берем, дем алганым үчүн да жооп берем, үй бүлөм үчүн да жооп берем, мына үчүн да, мына көчөдө турган кыздар үчүн да, мына кирпич, мына свет үчүн да жооп берем деп өзүнүн колунан келип турган нерсе үчүн коркуп жашоо таквалык.
Коомдо мына ушул эки катмар бар. Жөнөкөй катардагы мусулмандар жана таквалар. Жоопкерчилигин сезген мусулмандар. Буларга караганда көбүрөөк сезген мусулмандар. Жана Аллах субханаху ва тааланын китебинде Бакара сүрөсүндө Тауфилла Алиф Лам Мим Заликал китабу ла райба фи худан лил муттакин. Худан лил муттакин. Бул китеп шек шубкасыз таквалар үчүн туура жол деп атат. Кудайдан корккондор үчүн туура жол. Куран китеби таквалар үчүн экен демек. Кудайдан корккондор жоопкерчилиги белгилүү болгон адамдар үчүн экен бул китеп. Эгер өзүндө айтып аткан маалыматты туура түшүнсөк. Худан лил муттакин деп атат. Туура жол. Бардык нерседе туура жол. Өндүрүшүндө болобу, даватында болобу, үй бүлөсүндө болобу, машина десе машинесинде болобу, кайсы гана чөйрөсү болбосун, бардыгында туура жол. Кимге? Кудайдан корккондор үчүн. Кудайдан корккондорго ушул туура жол эмнеге айланды десе, данышмандык айланат экен. Данышмандык бул маселени көрө билүү, өткүрлүк. Жана Аллахтан ал маселеге илхам алуу. Кыймылга, аракетке илхам алуу. Дин жеткирүүгө илхам алуу. Эмне үчүн бүгүн мусулмандар аракетсиз? Таквалык кылды. Ошон үчүн илхам жок. Ошон үчүн бир иш кылайын деген кыймыл жок. Эмнеге? Таквалык жок. Таквалык көтөрүлсө, жоопкерчилик көтөрүлсө, Аллахтын илхамы берилет экен. Мына ошондон анын коомдо өзгөрүү пайда болот экен. Бул ушул такваларга туура жол дегенди түшүнүүдө ушул. Аллах разы болсун устаз. Берүүбүздү аяктайбыз. Анықтан Аллах таалам баарыбызды сак саламат кылган болсун. Эмки берүүгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Кадырлуу көрөрмандар, мен бул каналдын көрөрманы болгонуңуз үчүн ыраазычылык билдирем жана ушул каналга жазылууну унутпаңыз. Айтмакчы, башкаларга дагы сунуш кылып коюңуз.